Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгін 16 август 2025 жыл. Ош шаарындабыз. Ошко келдик. Оштун кире беришинде аркада турабыз. Ошко келбеген да көп болду. Ошто бир айланалычы. Ош кандай өзгөрдү? Көчөлөрү кандай өзгөрдү? Шаар үчүн бир айланалы. Башка жактан, чет өлкөдөн көрүп аткан туугандар болсо, Москвадан, Европадан, Америкадан, кайсыл жактан көрүп аткандар болсо, оштуктар болсо, башка жактыктар болсо дагы, мисалы оштуктар сагынган болсо, бүгүн Ошто көрсөтөбүз. Ошто бир айланып чыгалычы. Биз жол жүрүп келдик Бишкектен. Ошого кепканы кийип алдык, жарышпасы дагы. Оштун кире бериши арка. Бул жерде түндө өтүш керек, түндө өтө сонун болуп, жарык болуп көрүнүп атат. Бул жерде мен 6 жыл, жок 3 жыл убактым өттүр. Вообще 6 жыл окуган болсом Ошто. 3 жыл мен могул жерде окугам да. Ош региональный колледж, Ош аймактык колледжи. Биз бүткөндөн кийин өзгөрүп кетти. Мет болуп калдык. Кеттик анда. Сиздер менен Ошто айланалы. Кара кери менен келгенбиз. Жыл ас менен. Абаларым жерде турушат. Күлөш жок дейт. Клип болуп атат буюрса. Ошто айланалычы Ош кандай өзгөрүп калды. Жолдор эми бир сонун болуп калды. Биз менен чогуу болуңуздар. Көргөндөр сөзсүз түрдө лайктан басып, ой пикир калтырып коесуздар. Кеттик. Достор, 1 минутка убактыңарды алайын. Эгерде кимде ким Москвада иштеген болсо, Москвада таксиде иштеген болсо, 2 миллион 400 лимит бүтүп калган болсо, бул WhatsApp номерге жазсаңыздар, сизерге жардам берет. Бардыгы официально трудовой договор берилет. -20 албайт. Кайра өзүңүздөрдүн эле аккаунтуңуздар менен иштей бересиздер. WhatsAppка жазсаңыздар дагы толук түрдө сизге түшүндүрүп берет. Өзүнүн кыргыз жигиттер, өзүм эле тааныш жигиттерим силерге толук жардам берет. Кимде ким ошол 2 миллион 400 лимит түгөнүп калган болсо, WhatsAppка жазгыла. Болоттон алдым десеңиздер, силерге жардам берет. Жаза бериңиздер. Оштун кире беришинен баштай алычы. Абалсынан түшкөндө эле өчүрө красный сердце аңа. Мына жер мындай болот деп эч ким ойлогон эмес да бирокчу. Что? Эч ойлогон эмеспиз да, мына карагылачы. Туугандар. Сонун деп мына карагылачы. Мына жер кичине токтоп өтө турган болуп калыптыр, бирок ушунусуна дагы шүгүр да. Мына жерлер өтө чоңоюптур, мына жер кандай тар жер эле. Вообще какой. Өтө сонун чоңоюптур да. Оң жакка айдачы досум, Зайнап жакка түшөлүчү. Мына жерлер да сонун болуп калыптыр, өтө кеңейип. Кылса болот экен. Айда досум, мына мост карагылачы. Бирок адам өтпөй. Пробкалар кичине азайды бирок уштанчы. Айла жок, мостко чыгып чөп дегесин да. Бул жак 3-чү баня. 3-чү баня беле? Унутуп калыппыз Ошто жүрбөй. Зайнаптан кийин районный ХБК буюрса. Ошто айланабыз. Ош районго туугандар монтип KFC ачылып калыптыр да заправканын жанында. KFC авто дейт. Ал жерге Москвадан жүк салчу элек, Москвагачы. Өткүлө, айланайындар. Бирок өтө кеңейиптир Ош. Сон пешоходдон өткүлө эжелер. Көрүп көз сүйүнүп атат. Түз айдай бер досум, түз айдай бер. Эмеге барайлычы, ХБКга барайлычы. ХБКдан Шейиттөөгө түшөбүз. Шейиттөөдөн Араванскиге келген жол односторонний жол болуп калган. Пробка отатат. Кой? Ачтыбы? Ачылды. Кече ачылды. Кече же мурда күнү ошол жак ачылып калды, өтө сонун. Односторонний болуп калды, бир эле автобустун арка жүрөт экен. Дейп үйлөр түшүп, мына мисалы мына жерлер кандай кичине жерлер, могу светофордун өткөн жерлерчи. Четтер баардыгы вулканизация эле, баардыгы жоголуптур. Бирок машинаны деле карасаңар, мурун Матистик эле көрчү элек. Машиналар аз да, дейт Матистик, мисалы бир Матистик көрдүм болду. Машиналар да Кудайга шүгүр. Өтө сонун. Ошол жерди көрсөтөлүчү. Ушундай кеңири болуп калган. Алгады.
Кандай тар жерлем бар, Айда жигер. Давай ата деп. Каныкей ресторан жоголуптур. Ордуна монтип жакшынакай олдон түшүп калыптыр. Кыйла кызматты кылды бирок Каныкей ресторанчы. Кыйла кызматты кылды. Асфальт жаңы басылып туруп, кичинекей эле жер калыптыр. Мурун жаман эле болуп жолдордогу. Тегиз. Буюрса бул жагын кылып туруп линияны чийип койсо, кыйла кызмат кылат бул да элге. Артивен коюп куруптур да бул, ХБКда бул жол жабып коюптур да. Бер жака келет экен. Эми кичине сабыр кылып турушубуз керек. Кичине сабыр кылсак, мына 1 жылда ош сонун өнүгөт. Узагы 2 жылда өтө сонун өнүгүп калат. Бул күндөрдү көрбөгөндөй болуп кетебиз. Кичине жолдор пробка болуп атат, көрбөгөндөй болуп кетебиз. Азыр мына бул жак мен көргө 2 барайлы дедик эле, граница жаккачы. Анан ушудан ары арабыз кечебиз. Жол жабык экен. Салима менен салабыз да кыч көчө менен чыгып кетебиз. Эми Ошто 4 жыл такси кылгам мен. Экинчи курстан баштап такси кылганбыз. Оштон кычык дондун номерин жатап бүттүк. Мынтип мына жолдорда кеңейип. Пахта коюш эмес, бирок коюш эмес го өнүгүп атат. Деп остановкалардагы буюрса бүтүп калыптыр. Ременге штраф тартып атат. Ремен тагып алсакпы? Досман, көстен тагып алайлы. Мынандай кычык жолдордон чыгабыз да. Саливанын ичиндечи. Азымдайынан мындай чыксак, ХБКдан Кудайберди базардан, Запчас базардан өтүп чыгып калабыз. Секин жолубузду улантып беребиз. Дондорда краска алып кайтыптыр. Сол жак айдайбыз. Бул жак бардык ремонт, бардык жер снос. Кудайберди. Фура тосуп калды. Айда жигер. Кудайберди базары. Секин. Тыкмай бер. Өзүнүн сөздөр чыгып кетти атко. Нол жакты тосуп коюптур де. Бул жак эми өлүм эле деп бат коюлуп калган дейм, эмне деп коет. Ошол жакта тосуп коюптур. Базар жак. Сону тосуп коюптур. Деганса тосуп экен. Жаңа автовокзал. Бул жакта кеңейип калдыр кыйла. Мына Оштун автовокзалы. Бул жагы границага кетет. Городской КАИ. Өзбекстан граница. Сол жака. Шегитте мен арабызга кетип алсак, жабык экен го, каяк менен өтөбүз эми. Бул кече бүттү деп айтты эле интернеттен, ачты эле го жолду. Бул жак эмес беле. Сону полосалар чийилип, наркы алай гостиница жактан көрсөттү эле да. Каянайдай сол жака айдачы. О, наркы ачык экен. Бирок полоса чийилбей тур бул жактанчы. Арт жак жарымы чийилгенби? Мына көчө, жана көчө. Ошто Акбара деген эс алып бар. Она ушу чекеси көрүнүп атат. Ошол Акбара экен. Ошо элендеринсе бул жер пока жабык экен. Жактан кычык көчөдөн чыгып атаган бир жерден чыксак керек. Айда береличи. Мына үй түшүп калыптыр, там беришке. Алла да секин өтсөң бирөө машинасы да. Оңгайда.
Өтірем, машина үстінде отырамын. Қайсы бір жерде неме бар деді Сіледі, ашына досыңар бар. Оңғайда да мен егер. Односторонный екен. Бұл жағынан бері сұны істейді қой. О, Шейіттөбінің қычық көшелерінде жүрөбүз. Қарағанский жаққа жете албайчы. Қычықтарынан айланып. Бирокчу там беришке кайсы көчөдөн өтпөйлү? Чычкандага кирбейт. Чычкан кирбейт товар атасынан, заборунан. Айда эми. Там бериш керек. Кычык көчөлөр жүрүштө карасаң жол таппай. Тача мынаны барадасаң чычкан кирбейт, карасаң батпайт. Биздикилер кире. Açık koyup tiyip kolayın dedi konuştunuz. Ayda cigar. Gidelim zaten. Sapniga ketken jolda жабык экен. Бул жак менен Обулга кирет. Могул Аллай кайсын сасы. Биз эптеп жол таап чыкты Карабанскийге. Жер Ошмонун жатаканасы. Мыналар тойду мускар коюп алып кайнап атышат жигерлер. Айна атады. Айнең жакчу досум. Мотоциклчени чыгып алып турган жерде бир көйрөң гана. Мен жакта жүрөт. Киребі? Мен бәрін тартып қойым, Сарикаевқа жөнөтүрейин бе? Бұл жағы да пробка екен де. Бұл жағы өте соның кеңейген бірақчы. Карабанскийдебиз. Мына жер сонун болуп калды. Гүл саткан жер, а? Жок. Карабанскийдин аркышыга чейин тартабыз дедик эле. Пробка. Жол көрүнбөй эле калат экен. Кеңейгенин карасаңар. Садага моштой жеримден дейт. Бакыт үйө. Дом счастья. Троллейттин жер. Домда түшүп кеткен жак. Эски мост. Мына жерде эмне бар эле жерге кеңири болуп калыптыр. Таң эле калтабыз го, бирокчу. Сал, жанатындан бери, оштон киребиштен бери айланып, ХБК, бул жак Карабанскийге келип калдык. Таң калабыз да. Мына жер эмне болуп калыптыр? Жер кеңири болуп калыптыр. Жерде эмне бар? Пробка болбогон эле болбосочу. Бул жакка кеңири болгон. Пробка болбогон эле болбосо, так сон мына жерлер кеңейгенин карасаңар, Городской больница жак. Ош кичине эле бирок, жаттап калыппыз, көрүү больница деп. Бул жак УВД, Ошнур, гостиницасы, тура бассаң мэрия, площадь. Площадь жаққа барайын деп, площадь жақта соны оқыған. Сол қайда екен мына жерден? Мэрия жаққа түшөлчү, площадь жаққа. Элдик банк. Неме Элдик банк болуп калыптыр да? РСК банк. Мына жердин кеңейгенин карасаң, өтө сан болуп калыптыр да, мына токтолуп барчы. Мына жерде ортодо жөн эле турган неме бар эле. Же күле келбейт эле. Бул жер кинотеатр. Мына мороженое саткан жер канча берет аренасы? 15 миң, 200 миң кыл деген жер ушул жерде. Island. Yüzüm ne olup ketти? Yüzüm işte odat eкен. Toylar bola bersin. Toylar bolsun. Şu Lenin'ge kızıktım dedi tüzey der. Lenin'ge kızıktım dedi. Ne olup kaldı eken aldık depçi. Lenin joktu kandar.
Saat 8'den кейін кирсе болбойт экен, түнүн 1-ге чейин. Мен бул жерге эмне болот, эми кызык. Мэрия. Акам кыдырып жүрсө керек. Кирсем бирөө кабинетинде жок. Жеңиш акамчы. Анда болбой турат. Но Кытайдын посольствосу эле, ушундай болсо керек эле, болчу. Ана жерден сол кайдайбыз, кайра Фрунзенский тарап кайдайбыз. Ушунча келип калдык, Фрунзенскийди бир көрүп кетели. Фрунзенскийге дагычы өтө көп домдор чыгаптыр да. Арт жакта да ошончо домдор калып кетти. Мурун мынчалык дом жок эле. Премиум класста жакшы түштүр. Бул жагы да курулуп атат. Мына мен төз кетсек резиденция карабыз. Азыр резиденцияга чыгайлы дагы мосттон түшүп туруп. Ошо университеттерди көрөлүчү. Заборлорун бузуп салды дейт го. Андан чыгып барып машинаңыздар жакка барабыз. Западный тарапка. Мына домдорду карасаң, мына жакка өтө көп түшүп тур. Жигер тосуп калдым. Як көрдү экен. Мынакей. Мына жер президент келе турган резиденция. Мына тоо турат го. Тоонун үстү 10 атарда. Алаң ошо туугандар сет ошо 10 атардачы. Өткөндө ошол жакта айтты да жаллабат кылып өзгөртөлү деп. Ошо жаллабат кылып өзгөрүп калса жаллабат деп калабыз. Ал жер стоянка болуп тур деп сонун болуп, грузовой машинанын стоянкасы болуп тур. Мериянык. Мына жерлердин заборунда бузулуптур. Мына жер Ошку. Мына кеңейгенин карагылачы. Өтө сан чоңоюп тур. Мына карагылачы мына жолдорду. Бияқта эмне бар эле? Нерсе бар эле. Ошо забордо Жок, кара. Жок, мына жолдун өзү кеңейиптир де. Востокто да жашап калдык студент убактачы. Мектепке келип жума окуйт элек. Мына Ош мамлекеттик Ош университет. Жык паки бар да биякта. Мына ал жак университет. Забору тосуп коюптур. Көрүнөт да кызарып. Ошмо. Бирок таанылгыс болуп калыптыр карасаңар. Ол жаңы түшүптүр. Эмне бул эми? Ошту. Ошту кеңге бул сыртын өзгөртүп салыптыр. Мындай эмес эле го сыртын жаңы түштүр деп коем. Бияктан бир өрүнө троллейбустун конечкасы. Мына жерде карагылачы. Ким көрөлек, мына мага окшоп ким көрөлек. Мына жерлерде ач кеңейген. Өтө өзгөрттүр бирок а. Туун өзгөрүп калганын карасаң, эми жаңы түштүр деп коем. О туу мындай болуп калыптыр, сыртын карагыла. Ош технологиялык университет. Туудан бүткөндөр бар. Кеңдигин карагыла. Ушундай кең жер экенде. Берсе да толук бүтө элек экен. Тротуарлар бүтсө, полосалар чийип койгон болсо, көрсө 2 машина нары, 3 машина нары бери келип калса, сон жерден мечти. Мына жерлер парковка эле да, жерге машина койчу элек. Мына Ош медициналык коллежи. Мен да Оштон бүткөнмүн, Ошмудан бүткөнмүн, мудан бүткөндөр барбы? Ода мен БИМден бүттүм. 2020 бүттүмбү? Карантинде. 2020 бүткөнбүз. 2014 окууга тапшырганбыз. Бул Востоктордо 6 жыл Ошто деген. Тоосу да аткан.
Завод окшойт. Бул Ош педагогикалык университет. ОГП. Токтоп койла тартып элейинчи. Чото өзгөргөн жерлер көп го. Ошкондо заборлорун алып салып турган. Çöttür, o düşüptür. Kararlaşıyordu buna. Ne olup kalgan ne? Юстиция министрлиги дейт. Мына кечеги Карл Маркс мектеби мына oldu. Ушул жерде. Adam camı düştür. Karl Marx mektebi. Ne var ete? Mada askil daha göğüttüreybi, oşta dağı. Bir şeyde de aşağınca var. Asfalt camı olup atıptır. Hiç arkalaydı hoş var go. Hiç ne savargılaydı. Мына круговойда сонун кылыш керек. Круговойдан суу чыгат эле фонтан болуп. Мына жер калыпты. Ушуну бузуп туруп үй салып коюш керек экен. Круговой асфальт болду окшойт, а? Реклама жайлап тур ана экранда. Оңға айдашты. Қайда әлі өткесін да. Сәл ұқсашпай қалды. Жоқ, түз немемен. Түз айдайрыз. Барспек дейді, запны әйілі қалдық. Ол жақ. Жаңа шалатқан. Неме? Нелі? Рынок, базар. Ошы мене машина азыр қарағас. Arabamla etken jol. Mына жерге остановканы куруп жайлаптыр. Жиі арабамга жапалак еткендер мына жерде. Сапныйда да канча 3 жыл жашап койдум ба. Мына жерде Кулатов бирде базар чыкты. Сулайман тоо эмес, бу Керметоо. Сулайман тоонун жанына жүрүп Zapın değilsin de böyle. Zahriyama yolu onda oldu la o, elinde onda oldu ki mi? Nargaraktan başlayan şeydi. Cannat. Resat. Söz ol жалып тұрғанда. Мына жерден башталып тұр, мына жерден башталып тұр жол. Кечине жол қалып кеттір да. Бер не oldu? Қой? Сейді тұрды, қапалып қойды ғой. Еркекшелі? Машина азырға жетпей қалдық қой. Da. Başta çamurlu diken de. Polni bitti de oylapım ben. Ошко уноо базары келип калдык. Жапалак уноо базары. Бул жак жол бүткөн экен эле да. Кайра бузуп тур асфальттычы. Чегара киргендер жаркырайт го. Экинчи вартадан кирип атабыз. Бул жагында биринчи варатасы бар, экинчи варатасы бул жагында. Мына жерлерде мынтип асфальт болуп, шлагбаумдар коюлуп, кадимкидей. Мына жерде сонун болуп Волга турат. Ошко келсем элечи. Şu машина базарда эле жүрө берет да. Мына кишиче. Салам алейкум. Салам алейкум. Кандай сагда? Жакшы. Сиз Сагыңыз жакшы? Жакшы келип алдыңыз.
Москвадагылар тааныйсыңар мына кишини? Москвадагылар деген. Мен азыр көбүнчө баягы Москвадан каталып чыгып атканбыз да. Кыргызстандан да кудайга шүгүр көбөйүп калды. Анан Москвада сак кечи деп ютубту жакшы иштетет эле. Ютуб таштап койду, азыр Инстаграмда Азыр кетет. кайрадан Кыргызстанга келип эле ошол сферада баштаганбыз. Кыргызстандагы жол эрежесине тиешелүү мыйзамдар боюнча маалыматтарды чыгарып атабыз. Биздин ошол Сакпол Кежи деп Инстаграмга, ТикТокко жазсаңыздар, биздин каналда маалыматтар чыгат. Кыргызстандагы жаңылыктарды жана мыйзам чегиндеги иш-чараларды ошол тараптан көрсөңүздөр болот. Машинабазарга Ошко кош келипсиң. Кудай буйруса, Ош шаарында билесиздер, чоң өзгөрүштөр болуп атат. Ал менен биргеликте ушундай жапалак унаа базары дагы өзгөрүштөр болуп, айдоочуларыбызга ыңгайлуулуктар жаралган. Азыр сиздерге ушу Болот ТВ каналынан калганын көрө аласыздар. Салам алейкум. Яман каты сүйлөйсүз го. Яман каты сүйлөйт экен туугандарыңыздар. Башта жүрөт, Москвада мынчалык сүйлөбөйсүз го сиз? Жок, секин такшал. Эмени Москвада баштадык го, видео тартканда. Саналып калыптыр. Кире бериши. Анан туугандар, Кыргызстан боюнча Ошто, эгер Ошто болсоңуздар келип офисинен жасатсаңыздар болот. Болбосо Кыргызстан боюнча WhatsApp'тан телефон номерин коюп койдум. Страховка керек болсо машинага, бул жагы өзү жасап берет. Ошол боюнча айтайын. Айтыңызчы. Страховка Кыргызстанга киргенде сөзсүз түрдө страховка ОСАГО алыш керек. Башка Казакстанга киргенде эле Кыргызстанда дагы ошол мыйзам күчүнө кирди. Албай турган болсоңуз 3000 сом штраф салынат. Онлайн алдырсаңыздар болот. Экранга номерлерди калтырабыз. Ошол жерде жазып документтерди жөнөтсөңөр, сиздерге онлайн жөнөтөбүз, Москвадагыдай эле. Ошол менен Кыргызстандын ичинде жүрө бересиздер. Кагазын алышы не обязательно. Кагазын любой жерден, жана кагаз чыгарган жерден чыгарып алсаңар болот, компьютер чыгарып берет. Мен да өткөндө сизден жасаттым, Өзүм машина алганда страховка деп WhatsApp'тан эле документ жөнөтүп койдум, жасап берип койду. 3 айга 1700 сом, 1300 сом, 1300 сом чыкты. Ошол иностранный номерлерге ошондой чыгат. 5 күндөн 1 жылга чейин каалаганча жасата бересиздер. Туугандар, страховка боюнча, Кыргызстан боюнча каерде болбосун, WhatsApp'тан жасаңыздар, өздөрү жасап силерге жардам берет. Эми машинаңыздарды көрсөтөлүчү. Бул кире бериштери мындай экен да, навес экен, Мынакей. Эми мурун киргенде бир кроссовка менен же туфли менен киргенде бут чаң болуп, дагы машинабазарда мурда семечка саттырат эле го. Азыр семечка саттырбайт. Жокпу? Базар боюнча семечка жок. Коюң, Өкө суу ичесиң, аларда мына урналарды коюп койгон, ошол биринчи тазалыкка көңүл бурулуп атат да. Мынакей. Мурун мындай урна жок эле. Мен карагыла. Анан могул тургандар чайканалар экен. Бардыгы окшош, бирдей. Машина көп экен, Эмне машинабазар ошондо жумасына 7 күн иштеп атат? 7 күн. Азыр автосалондордо секин-секин көчүрүлүп атат. Бул жака. Автосалондор дагы ушул жерге келип, машиналарын секин-секин сатууну баштады. Жабылабы ошондо автосалондагылар? Азыр ошондой иш мүмкүн болуп атат. Мына жолдор ачылып калгандан кийин автосалондорду жаап туруп, ушул жерде 7 күнгө күндө иштей турган кылып. 5 күн автосалондор иштетет. Кайсы автосалондон машина алсаң, бөлүнгөн жеринен ошолорго услугасын төлөп туруп машинаңды сата бересиң. 6-чы күнү, базар күнү бардыгына бирдей мамлекетке акча түшө тургандай кылып төлөп чыгып кете беришет. Сон. Мурункудай мында ортолорго машина коюлбаган керек азыр, Жок, койсок, ортого койсо штраф салып атат. Порядка менен койдуруп атышат. Мурун мисалы машинаңызга кирдикпи, машинаңыз мындай турган болсо, мына жерлерге да коюп алчу эле чыгыш өтө кыйын болчу эле. Линиялар чызылып, мен эми Ошко машинабазарга биринчи жолу келип атамын. Өтө сонун көрүнүшү. Мактай турган эле көрүнүш. Кудайга шүгүр эле дешибиз керек экен. Бул жагы ошол кичине кымбатыраак машиналары, наркы жакта ошо Матис, Портер, Лабо, Спринтер унаалары бар. Мына чайканаларда бардыгы эле бирдей экен, Сонун болду. Семечка сатпаган жери мага жакты, бирокчу зериккенде башта сатарда эмне кылат элек? Семечка сатат элек да. Анан тарсаңыз, мен эми биздин сөзүбүз жетпейт, чынбы? Ким жанында жүргөн болсо, бул Бишкекке дагы да, Ошко дагы көчөлөргө эми бул сөз уят жок. Туалеттерди кылса, өтө сонун иш болот. Жанында жүргөндөр болсо, жолугуп калгандар болсо да, ушул сунучту киргизип койсоңуздар дагы
өтө сонун болот. Мисалы шаарда, көчөлөрдө Москвадагыдай эле, башка чет өлкөдөгүдөй эле платный кылып койсун, 50 сом кылып койсо дагы ошол дагы сонун. Ошону ушу мээрибизге киргизсек ошону кылат деген ойдомун туугандар. Эми ал нерсе керек шаар үчүнчү. Өтө сонун карагылачы. Не машина көрсөтөйүн, биякта өзүбүз саткан машиналардан көрсөтөйүн десем, жок экен, мына жактан көрсөтөйүнчү. Биз не машина сатабыз? Соната, Соната, Гранжер, жалаң корейский основной машиналар. корейский деген, Бирок аларды навес жактан, оң тараптан, бул жак основной япошка. бага коюлуп калды же дагы деле договорная ошто? Ошто дагы деле договорная. Мынага бага коюлуп тур 10.400 доллар дейт. 2018 2 газ экен. 99% бага коюлбайт. 99% бага коюлбайт. Бардыгы договорный. Эмнеге баасын жазып койсо болбойбу? По-любому чалса айтат. Жок, мээнет кылып чалыш керек. Бизде жазса болбойт. Ушуну базарга чыккандар, машина сатам дегендер оштон баасын коюп калачы. Мен таң калам да ушу. Ошко келдиңер, машина сатам дейсиң, баасын койбой эле договорный кылып жазып коет. Баасын жазып койгула, Бишкекте бардыгы эле жазылган почти. Так, могу DN8 көрсөтөйүнчү. DN8. Так. Свежий перегон дейт. Кореец дейт. 2019 2 газ экен, 12300 дейт. Бензин экен, не такси экен. 12300 дейт. Комплектасы простойраак экен. DN8 айдайм дегендер болсочу. Жакшы машина экен. Менде жакшыраак комплектациясы бар. Кара цветте. Бирок бул арзан коюптур. Мен кыйла кымбат айтам. Монуп туруп 2000 сом пул колдонор бар экен. Ал простой комплектация экен. Соната газ өтө экономичный болот экен. Айдайын дегендерге да Бишкектен Ошко келем десең, DN8 мененчи 2000 газ менен кирип кетем. 2000 сом жетти да? 2000 сом жетти да. Бишкектен Объем канча? 2. Жакшы. Заводской газ. Өтө экономичный машина. Сиз канча менен келдиңиз өткөн Гранжер менен? Гранжер менен 3000 да. 3000 кетип калат экен. 3000 кетет. Мен 4 адам алам. Болгон үчүн көп акча. Ош базарга барам, 4 адамды алам дагы, урган менен келем. Ошо немеден коям. Көпкө жетпей коюп калгам. Кара Алтыданчы. Куршапка келгенде жанатчы, Ошко келгенде красный жанат да. Бул жак кымбат машиналар. Мына Гранжерди көрөлүчү ака. Гранжер басы жазылган болсо, тонировкасы менен экен. Гранжер бе? 2018 дейт. 10-11 дейт. Цена договорная. Жазылган эмес. Бензин. Могул жерде да 2 Гранжер турат. Бул Соната. LF. Корейс. Договорный. Сөз түрдө. Ой, 2 ак Гранжер бар экен, 2019. 2019 канча экен? Такси экен. Такси окшойт. Не такси деп жазат эле да. Свежий дейт. Отличный состояние дейт. Бас жок. Басын чалыш керек да. Монда дагы. Такси экен. 2018 экен. Эми көбүн бас жок азыр буну көрсөткөн мененчи. Жанында ээлер болбосо сурашса эле чыгайлы ака. Полисат бар экен. Полисат канча экен? Ичинде бирөө бар, болуп кетип турган. Тоской тур. 2020 экен. 38 дейт. Бензин. Договорная сөз түрдө. Spark. 2021. Объем 1, 6-7. Договорная. Свежий перегон. Бирок кечиндеси дагы каалаган убакта келсең, машина алып кетет экенсиң. Чыгайлы, машинабыздарды көрсөттүк. Болсунчу эле. Мына навестегилер жакшы экен. Келсеңиз, күн ысыкта салкында турасың, а? Ел бар. Кеттик анда шаарды көздөй. Машиналар ушундай болуп калып тургандар. Наркы жака барбай эле коелу эми. Автосалондо кандай условия болсо, мына центральный рынокто дагы ошондон кем калбаган уже условия болуп атат. Эми секин ушул жака келип машинаны сатсак дагы болот. Автосалондордо $100 минимум бересиң да.
услугасына. Бул жерде навесте турсаң, бир жумасына 1800 сом ушундай. Бир жумасына. Анда услуга жокпу? 1800 сом болду, башка услуга жок. Сатылсачы? Сатылса деле ошо 1800. Автосалон мисалы бака 70-70 кеткен. Услуга ала албайбы бул жерде? Жок, албайт. Субботу, воскресенье ушул жерге келип сатсаң албайт. Калган күндөрү алат? Калган күндөрү келип, ошонун именно тандалган жерине коюп сатсаң, анда алып калат. Анда жакшы. Кимге? Мисалы мен түшүнбөйт элем. Билбегендер болсо, Россия алсаңыздар болот. Мисалы мен билип алдым. болупту деген. Жаңа жугиллер окшойт. Мурунда ошол жак жугиллер турчу эле. Кеттик ана атандар. Шаардыңыздай. Нол. Мосту үстүнөн өтөйүнчү. Силер үчүн бир шактан өтөйүнчү. Түз өтөбүз. Көргөнчө. Кандай деп өтүңөр? Жайладым деп калачы. Что кругой? Жак привокзальный. Айда, родной. Чигар. Автобусқа кирбей эле койгула. Түз эле кетели, тынч эле. Аплосун куршапка 2 адам алалар. Жол керек 100 сом болуп калдыр. Өтүп кетели жептер. Кругойду көрдүңөр, акылдуу менен. Ойлогон мындай болот деп. Мына жерде оңдоп койбосо да сен токтоп өтө турган болуп калыптыр. Ток, анакей. Ошо мына жердеги адамдар үчүн арка остановкада токтоп чыга турган болбосо сонун болот эле да, ошо ич көмбөдү да ошо жерге бирокчу. Ошо мына Фуркат, Мады, Куршап, өзгөн 30 адыр. Жаллабады кеткенде эле ошо мына жерге туруп алды да ошо. Остановка алды да, эмне кылды? Остановка алып коюп турган берге да. Чылбаган. Остановка эмеспи? Ошондон элди бараса. Чыкты, мурун ошол жерден 2 ташты адам алып алып кетип калчу элек. Шеп өтүң. Хожага. Өткөн. Мынаяка акылдуулар турат да. Интеллигент, грамотныйлар. Молодец. Мына арканы карагыла эми. Сон болуп жаткандыр. Машалла, машалла. Карагачы. Борспектен чыгып колтуран түгү жашыл көк болуп. Ошол туугандар кеттик эмбиз секин Куршапка, Куршап шаарына. Мен тартып койдосум. Кимган бек каратайын. Колдон келишинче ошто көрсөттүк. Ошо шентип өзгөрүп калыптыр, сонун болуп. Өзгөрүп колдон келишинче көрсөттүк. Билген жерлерди да, билбеген жерлер кайры бар. Ошол өзүнчө калбаса, ошто салынгандар болсо, сөзсүздөн лайк басып, комментарий жазып коесуңар. Ассаламу алейкум.